Саламатсыздарбы Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз үйдөгү эң кооз делген, ошондой эле эң сырдуу делген кеңсе менен тааныштырабыз. Бул кеңсе Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыковдун кеңсеси. Биз менен чогуу болуңуздар, анда кеттик. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кандайсыз? Сиздин кеңсеңизге конокко келип калдык. Иштериңиз жакшыбы? Кеңсеңизге киргенде эле жаркырап башкача экен. Эң сонун экен. Анан кийин Жогорку Кеңештеги эле эң кооз кеңсе Бактыбек Сыдыковдуку деп калышты да, Жогорку Кеңештегилерчи. Анан кийин ушул чынбы, өзүңүздүн өзүңүз таанып алчы. Эми силер айтып атсаңар билбейм. Мен өзүмө ылайыктуу кылып эле өзүм ремонт жасап кирип алдым, ошо болгон эле ошо. Анан Жогорку Кеңеште эмне деп атканын чындыгында айтышпайт. Анан келген эле бардыгы айтышат. Ремонттун жакшы кылыпсың, тияк бияк деп эле. Өзүмө жакшы болду да. 5 жыл ошо жерде отурабыз, иштейбиз. Ыңгайлуу шарт түзүп албасак өзүбүзгө туурабы? Анда болбойт го дейм. Берге анча-мынча баягы башка мамлекеттерден кишилер келет, өкүлдөр, өзүбүздүн баягы жарандар келет. Анан киргенде дагы кичине болсо дагы андай сезими болуш керек да, мындай биздин Жогорку Кеңеште депутаттарыбыздын мындай кеңселер дурус экен деген. Мен ошондой деп ойлойм. Анан өзүбүзгө негизинен өзүбүзгө шартты өзүбүз түзүп алышыбыз керек да. Ыңгайлуулук, ооба. Туура. Эң сонун. Бакыт мырза, анда кеңсеңиз менен тааныштырып чыкпайсызбы? Азыр эмеректен баштап бул жакта кооз сувенирлерде турат, көздүн жоосун алганчы. Сиз, мен билишимче, мындай эмеректер башка кеңселерде жок. Мен бир топ кеңселерди тартып чыктым. Эмеректерди атайын дизайнер жалдап алдырдыңызбы же кандай? Жок, мен чындыгында өзүм деле чызам. Өзүм неге дегенде инженермин да. Анан өзүм чызып ушуга менен кичине алектенем да. Анан анча-мынча творческий жагым бар. Кеңселерди чындыгында магазинден сатып алдым. Эмеректердин кеңсеге да, эмеректер. Ооба, Кыргызстандан эле. Бизде эми Кыргызстанда азыр баягы шарт түзүлүп калбады. Кайсы тиги магазинге барбасаң барды жок, бар дегендейчи. Ошондой магазинден эле сатып алдым бунун баардыгын. Онун баардыгын эми баягы өзүбүзгө белгилүү өзүбүздүн усталар жасады. Баардыгын жасап чыгышты мына. Бу жерде эч кандай деле өтө мындай баалуу нерсе жок. Натяжной потолок мына. Анча-мынча баягы кооздуп эле койгонбуз. Анан панель-санелдер ушул калганы. Бунун ичиндеги ошо полкалардын ичинде тургандар аябай баалуулар. Ошондон мага китептер жөнүндө айтайын. Мага чындыгында билбейм, менин досторум мага конокко келгендер дайыма элечи эчтеке подарка таппайт го дейм да. Анан баардыгын билет, көргөн депчи. Анан мага дайыма китеп подарка кылышат да. Мен ошону менен чындыгында сыймыктанам да. Ар бир мага баягы кандай берген баягы эми кандай подарка сыяктуу кылып берген китептердин баардыгы мен үчүн баалуу да. Баардыгын окуп чыкканга аракет кылам. Бирок азыр мына вакыт тар болгонуна байланыштуу китептерди деле анча-мынча эле баягы самолетто же болбосо жол жүргөндө ошондо окуп алсаң, үйдө деле вакыт болбойт окуганы. Мына Кудай буйрса, мына бир ай каникул болот, ошондо жакшынакай үйдө жатып алып китеп окуйбуз деген үмүттөмүн. Скульптуралар боюнча, ооба, жүргүлө. Статуэткалар боюнча мен чындыгында 3 нерсе менен аябай алектенем. Бул статуэткалар. Бу чындыгында баягы гипсовый статуэткалар, булардын баардыгынын оригиналдары бар. Оригиналдары бу баягы чоң масштабтагылар да. Ушундан анан чоң масштабка чыгарышат да. Анан ушу биздин знаменитый Виктор Арнольдович Шестопал деген бизде эл скульптору, эл художниги бар. Ошол кишинин иштери ушунун баардыгычы. Анан мен атайын дайыма айтып коем ал кишигечи, экөөбүз аябай доспуз ал киши менен. Ал киши 86-га чыкты. Анан ушундай өзүнүн баягы баштаган иштерин, гипсовый кичинекей скульптураларын бүт баардыгын мага бериңиз деп ал киши менен мага берет ошонун баардыгын. Ошонун бүт ушу скульптуралар, ошол кишинин скульптуралары, мына Курманжан Датка отурганы, мына тиги Токтогул Сатылганов, мына эми анча-мынча өзүнүн произведенияларды Аялзат, Булутта деген, анан бу жерде баардыгын айта берсең көп да. Ар бир өзүнчө темасы бар да бунунчу.
чындыгында. Негизи сырттан караганда Бакыт мырза сиз анча мындай чыгармачылыкка жакын деле көрүнбөйсүз. Бирок бул жактан мына сиз азыр башка жагынан ачылып атасыз да, чын эле чыгармачылыкка аябай жакын. Исхак Разаковдун картинасы. Исхак Разаковдун бул эми кыргыз эли үчүн чындыгында аябай сыймыктуу киши. Чындыгында баарыбыз кичке кезибизде эми космонавт болобуз дечү элек, летчик болобуз дечү элек, анан кичине анан баягы саясатка аралашып калгандан кийин ушул кишилердин кичине жолун жолдоп, ушул кишилерге окшош бололу, кыргыз элине, кыргыз мамлекетине жакшылыкка кылып иштеп берели деген эле үмүт ушул. Бул кишинин баягы жолу чындыгында баягы Өзбекстанда биринчиликтер болуп ЦК болуп иштеген, Кыргызстанда биринчиликтер ЦК болуп иштеген. Бул кишинин жолу аябай мындай зор да. Анан кылган баягы салымы дагы, кошкон салымы элибизге, мамлекетибизге чындыгында мындай өтөрү жок болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан мен мына ушул кишини баягы тутуп, өзүмө идеал катары тутуп, ушул кишинин сүрөтүн атайын илдим. Ушул жерге. Бактыбек мырза дагы бул жерде сыналгы турат. Сыналгыны дагы өзүңүз алып келсеңиз керек. Өзүм алып келдим муну дагы. Буну эми анча-мынча мен баягы спортко аябай кызыгам да. Эртең саат 6-тан баштап Америкада кеч болот да. Америкадагы баягы баскетбольный ассоциациянын матчтары болот, хоккейный лиганын матчтары болот. Анан эртең келгенде сессия башталган чакта анан көрүп отуруп турам да ушул жерден. Эми Чыңгыз Айтматов кыргыздын залкар кишиси. Бул киши эми кайсы жерге баягы эң баалуу жерге келсең болот да. Бул киши эми чындыгында кыргызды кыргыз кылган, Кыргызстанды тааныткан бүт дүйнө жүзүнө ушул киши да. Тура өзүнүн китептери менен, өзүнүн чыгармачылыгы менен, өзүнүн чындыгында баягы кандай десем, бул акылмандыгы менен мына кыргыз элин тааныткан ушул киши да. Ошонго мына мен ойлойм ушул киши эки киши менин кабинетимде кенсенде баягы мен татыктуумун депчи, ушул кишилер татыктуу депчи, ушундай чоң имаратта Жогорку Кеңештин бир кабинетинде, залында илинип турса, мен ойлойм бул жаман эмес депчи. Жакшы болот депчи. Кийинкисин айтып берсем, кийинкиси эми мен өзүм баягы аябай авиацияга кызыгам да, өзүм авиатор болгондон кийин өзүңөр белгилүү. 2 жолу Манас аэропортунда директор болдум. Бул менин чындыгында хоббим да. Но самолетторду чындыгында мен өзүм жасайм. Азыр бул жердегилердин баарын өзүм жасадым. Ушунун баардыгынчы мен өзүм бир мастерим бар. Ошол менен биргеликте акырын экөөбүз жасайбыз. Мен үйүмдө дагы ушундай самолеттордун модельдери бир 40 моделим бар. Муну акыркы ушу биз жасаган модельдер ушулар атайын ушу Жогорку Кеңешке алып келип мен. Эң соңку бирөөсүн алып көрсөк, көрүңүз. Бул баягы Советтер Союзундагы бүт самолеттор. Мунугу баягы биздин бүгүнкү күндө баягы биринчи мамлекетибизде баягы башкарып турган биринчи лицолордун баягы самолету Ту-154 154 МК самолет. Буну дагы өзүңүз жасадыңыз. Буну дагы өзүбүз жасадык. Ошо киши менен бирге. Бул китептер окуп чыккан китептерим, тиги китептерди эми окуйм буюрса. Ошентип бөлүп коем. Кайсынысын окудум, кайсынысын окубадым депчи. Бул мына статуэткалар болсо, булар мен баягы 2008-жылы Кенияга бардым эле. Ошол жактан анан атайын мына кара баягы дереводан жасалган статуэткалар, ушулар жакты эле, ошол жактан алып келгем. Эң сонун Бактыбек мырза дагы сурайын дегеним, китеп жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Анан кийин негизи эле жаштарга кандай китептерди сунуштайт элеңиз? Жаш саясатчы болом деген жаштарга, негизи эле жаштарга. Негизинен жаштарга мен чынын айтайын, баардыгына эле бир нерсени бир эле калоо тилегим бар. Художественный литература окуш керек. Азыркы баягы саясат жөнүндө, саясат өзү эле үйрөтөт, саясатка келгенден кийинчи. Бирок адам билимдүү болсо, ошо өзүнүн кругозорун кичине мындай чоңойтсо, мен ойлойм ошондо жакшы болот депчи. Эмнеге дегенде, ар бир мына ошол эле Достоевскийди алайлы, классиктер тура ошол эле Чыңгыз Айтматовду алайлы, булар бардык классиктер да. Булардын ошо бардык чыгармачылык баягы чыгармачылык
китептери ошолор өзү эле саясат, жашоо турмушка үйрөтөт, кантип саясат кылышты үйрөтөт. Аерде кичине болсо дагы бир жеринде камтып кеткен да, кандай саясат бар, өзү жашоо турмуштун өзү саясат. Ошондуктан мен бардыгына айтам, ушу художественный литература окусун. Анан кесиптик баягы китептер чыкса, ошо кесиптик китептерди окуш керек. Үйрөнүш үчүн да. Эми баары бир институттар көп нерсени бергени менен, бирок бардыгын бере албайт да. Анан ар бир өзүнүн тармагында өзүнүн баягы кесипкөй, илимдүү, билимдүү кишилер бар. Ошолордун китебин окуса, мен ойлойм, ошо өзү дагы кесибин жакшы билет депчи. Ошо. Бактыбек мырза, бул жерде иш стол окшойт, бул жерде жолугушууларды өткөрөсүзбү? Жолугушууларды өткөзөбүз. Азыр комитеттин төрагасы болгондон бери бу жерде отделди чакырып ошол жерде кичине болсо да жыйындарыбызды өткөзөбүз. Ушу. Мени кызыктырган дагы бир суроо, көрүүчүлөргө да кызыктуу болуш керек. Киргенде эле мындай орусча айтканда со вкусом жасалган көрүнүп турат да. Анан атайын дизайнер жалдадыңызбы ушундай түстөрдү баардыгын айкалыштырыш үчүн, баардыгын ордуна коюш үчүн, же аны дагы өзүңүз эле жайгаштырып койдуңузбу? Чын айтсам, мунун баардыгын чызган өзүм чызам, анан түстөрүн дагы өзүм тандайм, бирок анча-мынча өзүм жакшы тааныштарым бар, алар менен кичине совет кылам, анан бунун баардыгын анан өздөрү топтоп туруп, өздөрү анан баягы бүт ордуна коюп беришет да. Бирок негизинен баягы идеянын автору өзүм болом да, дайыма элечи. Калган эми аны отурбайын, мындай кылайын деп калган ушу балдарга берип коем, балдар бүтүрөт ошонун баардыгынчы. Негизи эле 7-чакырылышта кеңсе талаш аябай болду деген кептерди угуп калгам. Анан анын ичинен ушул сиз отурган кеңсени талашкандар көп болду, айыгышкан күрөш ушул кеңсе үчүн болду деп да угуп калгам. Анткени Асылбек Жээнбековдун учурунда бул кеңсе аябай чоң болуп жасалган экен да. Ошол үчүн дагы бул кеңсе мындай талашка түштүбү, Бактыбек мырза? Билбейм, чын айтайын, мага эч билинген жок. Анча-мынча эми болот да, анча-мынча. Бул баардыгыбыз эле пендебиз да. Бирөөбүзгө кичинерээк кабинеттер тийди, бирөөбүзгө чоңураак кабинеттер тийди. Ошондуктан мен ойлойм, анча-мынча болсо керек. Бирок жалпысынан андай деле болгон жок. Бул кеңсеге эч ким деле талашкан жок. Мен бул кеңсени өзү негизинен башка киши кириш керек эле. Ал кишиге башка кабинет берип, анан ал киши мага ушу кабинет берди. Ал да ыраазы, мен да ыраазы. Бактыбек мырза, негизи эле өзүңүз айтып калдыңыз, бир аз усталарды жалдадым депчи. Эгерде сыр болбосо канча акча короттуңуз? Буга чындыгында көп деле акча кеткен жок, эми бир аз эсимде жок, бир 500 миңге жакын акча кетти го дейм. Ушунун баарын бүтүргөнү. Тиги эмеректерде болсо чындыгында балам бизнесмен да. Белек кылды, ушу ата ушуну коюп алыңыз деп. Канча алганын деле билбейм, чындыгында калган ошондой эле акчага бүттү. Бактыбек мырза, мындай суроо жаралып атат менде. Эгерде жогорку кеңеште кеңсеңиз ушундай болсо, үйүңүздө да өзүңүздүн кеңсеңиз болсо керек, ал дагы кооз болсо керек. Эми үйдө чындыгында туура айтасыңар, үйүмдө анын баардыгын баягы өзүм жубайым менен макулдашып, ар бир баягы орустар айткандай угологуна чейин тиги ойлонуу менен ойлонуп бүт баардыгын жасаганбыз. Өзүбүзгө мындай функционалдуу, жакшы, бизге баягы керектүү нерселер болсун депчи. Чындыгында үйүмдө эле канча бир 4 спальныйым бар, залым бар, кухням бар. Ошо баягы функциональный болуш үчүн да, бизге баягы ыңгайлуу болуш үчүн баягы биринчи ирет ушу аялыма баягы кухняда иштеш үчүн шарт. Мага ушу үйгө келип баягы кичине эс алганы шарт. Анан өзүмдүн, чын айтсам, үйдө өзүмдүн мындай кеңсем жок. Не дегенде бу жерде бар, анан балдардын офиси бар, ошол жерге барып эле иштей берем. Үйдө баягы үй бүлөгө көңүл бурам, аялым менен көбүрөөк сүйлөшөм дегендейчи. Неберелер болуп калып, неберелер менен алек болом ушу. Үйдө ошолорго да вакыт калбайт да. Жумушка деле вакыт жок үйдөчү. Чындыгында бардык жумушту баягы үйдөн сырткары жасаш керек да. Үйгө баргандан кийин ал үй бүлөгө көңүл буруш керек.
Бакыт мырза, үй бүлө тууралуу кеп козгоп калдыңыз. Негизи эле үй бүлөңүз менен жаратылыш коюнунда эс алганды жактырасызбы же кандай эс алуунун түрлөрүн жактырасыздар? Эми үй бүлө жөнүндө сурай берип калдыңыз. Так, мен айым чындыгында менин 4 уулум бар. Биз жубайым экөөбүз мына 31 жыл болду турмуш курганыбызга. Ошо 4 уулум мына экөө бүгүнкү күндө үйлөнүп, мына экөө тең баягы бирөө кыздуу болуп, экинчиси уулдуу болуп, мына небере мага баягы подарка сыяктуу кылышып, мына чындыгында үй бүлөм чоң. Өзүм кызым жок, 4 уулдумун. Бирок ушу келиндеримди өзүмдүн кыздарымдай көрөм. Балдарымдан да жакшы көрөм алардычы. Эми эс алыш боюнча чындыгында баягы бизнесмен болуп жүрүп, көп жылдар баягы институт бүтүп келгенден бери дүйнө жүзүн, эми чын айтайын, Европаны, Американы бала бакырама бүт эле көрсөттүм. Мына акыркы жылдары ушу акыркы 3-4 жылга дейм ушу Кыргызстанды көрсөткөнгө аракет кылып атам да. Өзүм мына ат башыны көрүп эле келем, Акталаны көрүп эле келем. Bundan 3 жыл мурун ат башыны көрүп келдим. Мына кече жакында эле Акталага баягы көчмө жыйын кылганда Акталаны көрүп келдим. Мен ойлойм, азыркы күндө бир дагы мындай Кыргызстандын бир дагы булун бурчу алган жок, мен көрбөгөн депчи. Бирок мен ошо өзүм көргөндү дайым ошо балдарыма көрсөткүм келет. Мына Кудай буйрса, быйылкы биздин мына азыр каникулга чыксак, мен ушу кичине болсо да балдарга көлдө эс алдырып алып, анан ушу тоодо ушу жаратылышты көрсөтөйүн деп атам. Кыргызстан менен сыймыктана турган болушун ушу балдар. Эми билесиздер да, Советтер Союзунда биздин кичине патриотизм бар эле. Ушу баардыгын жакшы көрчүлүк. Мекенибизди там Советский Союз депчи, аябай. Азыркы балдар эми тиякта биякта окуп калышып, анча-мынча чет жактачы, анча-мынча мындай сезим жок да. Мындай Советтер Союзу десең ал түшүнбөйт да. Кыргызстан десең түшүнөт. Ооба, менин мекеним, менин ушу мамлекетим депчи, менин элим деп, кыргыз эли деп. Бирок көп барбайт да эч жаккачы. Шаардан чыгышпайт. Чыгышса дагы башка мамлекеттерге чыгып кетишет. Мен ушу азыр ушу баардыгын айтып атам. Ушу көлдөн баштап, Кудай буйрса, ушу 1 ай бүт ушу өзүбүздүн Кыргызстанды кыдырабыз депчи. Анын үстүнө баягы 2 жыл пандемия болуп калды, эч жака чыга элек болчубуз. Ошондо кичине болсо дагы зыярат кылып, баягы жакшы жерлерибиз бар. Ошолорду көрсөтүп, ата бабалар Куран окуп дегендей ошо. Ошондой пландарым бар, буйрса көрсөтөлү. Эң сонун экен. Азыр каникулга чыгуунун алдында турасыздар. Андан кийин ушу жарым жыл аралыгында элге берген убадаларыңыздын ичинен канчасын аткарып үлгүрдүңүз? Кайсы маселелерди көтөрдүңүз? Ошолго да токтолсок, Эми чындыгында жарым жыл иштеп атабыз. Жарым жылдын ичинде мына комитет башкардык. Комитеттин жыйындары аябай, мен айтам, өзүмө мындай айтсам, эл деле аны баалап атат окшойт. Жакшы өттү деп баа берем. Неден мына өзүбүздүн кесиптештериме рахмат айтам. Комитеттин мүчөлөрүнө демилге көтөрүшүп, Акчаныш бияка көчмө жыйын кылып келе, тияка 8 көчмө жыйын өткүздүк. Ушу 5 айдын ичиндечи. Кудайга шүгүр, кайсы жерге барбай эле элдер ушу өзүнүн көйгөйүн көтөрүп. Негизинен максатыбыз, баягы көчмө жыйындардын бир эле максаты ушу жер-жеринен көрүп, ушу көйгөйлөрдү жер-жеринен чечели депчи. Убада бергеним ушу комитеттин атынан, баягы элдин көйгөйүн убада бергендерибиздин эми Кудай буйрса бир 90-95% аткарылат деп келатабыз. Өзүм, жеке өзүм жөнүндө айтсам, мына бул баягы Ноокен бир мандаттуу округтан шайланып келгенден кийин Ноокен районуна чынында убадалар аябай көп. Бирок айтып коеюн, ошол убадаларды акырындап менен аткарып келатабыз. Эми толугу мен айта албайм, баягы чоң убадалар бар, баягы 5 жыл аралыкта аткарыла турган, бир заматта аткарыла тургандар бар. Баягы эми элчиликте ар кандай маселелер болот да. Бирөө финансылык жардам бер дейт, бирөө больницага жаткыз дейт, бирөө светими коюп бер дейт, бирөө столбамы, подстанциямы, бирөө жаштар тиги футбольный поле куруп бер дейт. Эми акырындык менен аткарып келатабыз. Эмнеге дегенде мен айткам, 2 жылдын ичинде Кудай буйрса ушу аткара турган нерселерди аткарабыз баардыгын. Алар баардыгы билишет. Мен ушу мурунку 5 жылдыкта деле ушу берген убаданын баардыгын аткарган үчүн эл өзү эле мына Кудайга шүгүр 21 000 добуш менен шайлап коюшту. Мен ойлойм, мунун баардыгын аткарабыз. Убада бергенден кийин баягы кандай
баягы мужское слово дегенден кийин мен ойлойм анын баарын аткарыш керек депчи. Элге убада бергенден элдин үмүтүн эч качан өчүрбөш керек, дайыма ошону аткарып жүрүш керек депчи. Эми өзүңүз билесиз да, ал учурда бул кеңседе Асылбек Шарипович отурчу эле, мен 605 кабатта 605 кабинетте отурчу элем. Ал деле чоң болчу, өзүнүн приемный эме 30 квадрат беле ушундай болчу. Айда деле ыңгайлуу шартым бар эле, анда өзүм ремонт кылып, өзүм бүтүрүп, ошо ыңгайлуу өзүмө шарт түзүп алып 5 жыл иштедим. Дагы эмне десем, башка дагы бир суроо, башка жаш депутаттарга, жаңы келген депутаттарга салыштырмалуу сизде тажрыйба бар. Анан кийин эл дагы тажрыйбалуу депутаттарга көбүрөөк маселелер менен кайрылышат. Негизи сизде элди кабыл алуу күнү болсо керек, анан кийин көбүнчө азыркы учурда, азыркы тапта кандай көйгөйлөр менен кайрылышып атат элдер? Чындыгында туура айтасыз. Эми бардыгыбыз эле депутатпыз, бардыгыбыз эле элдин добушун алып келдик. Мен айта албайм, мага көбүрөөк кайрылат, жаштарга азыраак кайрылат, бирок азыр жаштар бардыгы продвинутый, прогрессивный, креативный да, маселени алар ар кандай жолдор менен чечишет. Биз эми баягы кичине токтолуп калбадыкпы, наркы 5 жылдыкта иштеп, бул 5 жылдыкка келген. Чындыгында баягы билген адамдар бардыгы эле кайрылышат. Көйгөйлөр кандай? Биринчи маселе бул финансылык маселелер. Экинчи маселе бул баягы ооруканага жатуу маселеси. Элдер кандай гана маселе көтөрүшөт? Баарын ден соолугуна караштуу пособие ала албай жүргөндөр бар. Анан калып кетсе канализацияны көтөрүшөт, суу маселесин көтөрүшөт, социалдык маселелерди көтөрүшөт. Эми көп да маселелерчи. Эми баягы муктаждыкка жараша да, өзүнө финансылык маселе кереги жок болсо, анда айылдын маселесин көтөрөт. Өзүнө финансылык муктаждык болуп турса, анда өзүнө гана ушу финансылык маселени көтөрөт. Ушундай да, эми ар кандай да элчиликте ар кандай. Мен эч кимисине капа болбойм. Келгенин баардыгын кабыл алып, пятница күнү менде кабыл алуу күнүм бар. Мына фракциянын жыйыны бүткөндөн кийин саат 2-ден баштап ал тиги канча эл болсо ошонун акырына чейин кабыл алам бүт баарын. Андан тышкары азыр мына Ноокен районунда акимге чоң рахмат, мына Нурлан мырзага. Ошол киши мен бир эле суранычым менен ошо акимиятка, эл жакшы билет акимиятты, ошо баягы район центри деп, ошо имаратта мага бир кеңсе бериң десем, мага приемный менен жакшынакай кылып 2 комнаталуу кеңсе берип, ошол жерде мына мен азыр бүгүнкү күндө Бакыт Козуев деген өзүмдүн жардамчым отурат. Ошол жерде бүткүл элдин ушу элди кабыл алып, элдин көйгөйүн мага жеткизип, ушу чече тургандай кылыпчы. Бактыбек мырза, негизи эле өзүңүз айтып калдыңыз, эл канча болсо да ошого чейин кабыл алып, алардын саны түгөнмөйүнчө кабыл алам депчи. Эртең мененки күнүңүз кандай башталат? Эртең менен кофе сүйүүчүлөрдөн сүзбү же чай ичесизби? Анан кийин канчага чейин иш күнүңүз уланат? Мындай убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз деп сурагым келип атат. Мен чындыгында бүткүл күнүмдү пландаштырам. Керек болсо жума сайын пландаштырам. Кандай иш жумушум меники үйдөн эртең менен туруудан башталат. Саат 6-да турам. Саат 8-ге калбай үйдөн чыгып кетем. Ошо жумушка келем, ошондон башталат. Анан баягы план боюнча эле ошо кечкурун саат 7-8-де үйгө барам. Ошондойдон ушундай эле күнүмдү эле кайталам. Эми анча мынча ошо балдар менен учурашам, баягы өздөрүнүн баягы бизнестеги маселелери болсо, анча мынча ошолорго кичине өзүмдүн баягы акыл насаатымды айтканга укса да дагычы, угушса, баягы эсептешсе, анча мынча акыл насаатымды айтып коем. Анан бизде дайыма среда менен воскресенье бул үй бүлөлүк күн. Ошо эч кимибиз саат 7-ден кеч калбай үйгө барып, бирге баягы тамактанып, анан тарап кетебиз. Ошондой эле базар күнү да ошондой күнүбүз. Ал базар күнү эми иш күнү эмес, базар күнү саат бир баягы жаштар уктайт да, саат 10-11-ге келишет, кечке биз менен болуп, обедти, ужинди бирге ичип алып анан кетишет биз менен. Ошондой бизде тартип бар да үйдөчү. Бактыбек мырза, бул жакта мына эшик турат, эс алуучу бөлмө окшойт. Мен билишимче 7-кабат, 6-кабатта ушундай эс алуу бөлмөлөрү бар,
Сизде эс алуу бөлмөм бар бу жерде. Бу жерде да телевизорум бар. Ооба. Ошо мындай эле скромный эле телефон бар, башка эчтеке жок. Анча мынча баягы чарчаганда, баш ооруп калганда же келип эс алып кайтып жумушту баштай беребиз да. Мындай эс алуу бөлмөлөр 7-этажда бардык кабинеттерде бар. 6-этажда деле болсо керек. 5-этаж. Эми азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы депутаттарга баягы 2ден комната кабинет, 3дөн кабинет дегендер бар да. Анча мынчасы ушу эс алуу бөлмөлөр жасап алса керек. Бириктирип, ооба. эң сонунку. Бактыбек мырза, дагы сурайын дегеним, бул жакта гүлдөр турат. Өсүмдүккө дагы жакын окшойсуз. Өсүмдүк чындыгында жакын эмесмин, бирок баягы кооздук үчүн анан баягы өзүңөргө белгилүү болгондой бул деген кислород да. Ооба. Кичине аба жаңыланып турат дегендейчи. Ошонго ушу гүлдөрдү атайын алып келип койгонбуз. Буну дагы өзүм сатып алгам, атайын барып, Флора деген магазинден. Өзүм жакшы көргөн баягы гүлдөрдөн деп. Бул жакта демек сиздин кеңсеңизде жогорку кеңештен берилген эч нерсе жок. Эми кантип кеңсе өзү берилген да. Буну ичи эми анча мынча болсо керек, аны эми караш керек да. Издеш керек, ооба. Бактыбек мырза, дагы сурайын дегеним, могу иш столуңуз тыккан жиналып турат да. Өзүңүз эле ушундай тыккан жыйнап коесузбу же азыр бизди келет деп же жардамчыларыңыз жыйнап койдубу? Мен өзүм ушундаймын. Аябай чындыгында атам менен энем ошо жаш кезимден мен ушу тарбияладым. Мен үйүмө барсаңар дагы, по спальныйыма кирсеңер бүт барды кийимдерим, орду менен турат да, бүт барды. Анан келинчегим дагы ушу аябай мага айта берет да, ушу сен келин болсоң, тың келин болмоксуң депчи. Бактыбек мырза, азыр негизи эле жогорку кеңештен ашканасы эң арзан ашкана деп эл арасында айтылып келет. Анан кийин түштөнүү маалында ушул жактан эле түштөнөсүзбү? Ооба, эч жакка чыкпайм, ушул жерден тамак ичебиз. Мына Эльмазар Акиевич Сатыбалдиев экөөбүз дайым ушул жердебиз. Обедти ушул ана жерден кылабыз. Башка эч жакка чыкпайбыз да, барбайбыз. Эми коноктор келип калса чыгып калышыбыз мүмкүн. Бирок конокко чыгып калса барып калышыбыз мүмкүн. А так кайсы күнү болбосун, эч жакка чыкпай турган болсок, дайым ушул жерден тамактанабыз. Эң сонун. Бактыбек мырза, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Убактыңызды бөлүп бизге кенен маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Биздин берүүнүн аягында сизге эркин микрофон sunайын. Балким өзүңүздүн шайлоочуларга, элге кайрылып өтөсүз. Рахмат, Тахмина, жылуу сөздөрүңүздөргө, каалоо тилектериңиздерге. Эмне дейсиз? Негизинен жогорку кеңеш жаңы эле иштеп баштадык. Мына бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз баш болуп, мына министрлер кабинети, жогорку кеңештин депутаттары бүт бардыгыбыз аракетибиз бир эле. Ушу элибиздин жашоо турмушу оңолсо, мамлекетибиз бир өнүгүү жолуна түшсө депчи. Мен ойлойм, ушу бардыгыбыз бүгүнкү ушу урматтуу президентибиз жүргүзгөн саясатты бардыгыбыз колдосок, мен ойлойм жакшы болобуз. Буюрса 2-3 жылдын ичинде бүткүл ушундай чоң проблемалардан чыгып кетебиз депчи. Элибизге эмне дейбиз эми, ушу аманчылык болсун, мамлекетибиз дайыма ынтымак болсун, асманыбыз ачык болсун, калган бүт аксакалдарыбызга, ушу ата апаларыбызга Алла таалам ушу чын ден соолук, узун өмүр берсин. Мен ойлойм, ушу рызкынын баардыгы Алла таалам ушу биздин аксакалдар аркылуу берип атат бизге депчи. Ошолордун айткан сөзү чындыгында биз үчүн ушу үлгү болуш керек, биз үчүн ушу баягы мыйзам болуш керек дегендей. Ошонун баардыгын туу сыяктуу кылып тутсак, мен ойлойм жакшы гана болобуз депчи. Чоң рахмат. Ийгилик сизге. Чоң рахмат да бир жолу. Биз болсо Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Эгерде бул видеону сиздер YouTube каналдан көрүп жаткан болсоңуздар, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.